Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бүгүнкү жакшы кабар менен сиздерди тааныштырып кетели. Жакшы кабар, Москвада кар жаап, мигранттардын кадыры билине баштады. Кандайча десеңиз, эң эле биринчи көчөрүлөр тазаланбай шаарда карга кошо мусор каптады. Дворниктер жетишпейт. Дворниктердин көбүн депортация кылып, азайып кетишкен. Андан соң таксиде да адам жетишпейт. Метролор пробка. Таксиде коэффициент жанган бойдон өчпөй калды окшойт. Жол кирелер кымбаттады. Ошондой эле таксисттердин саны да жетишпей калды. Такси жамаатындагы көпчүлүк билет, таксисттерге дагы орустар сыпайы мамиле жасай баштады. Почувствовали ли вы, что мигрантов стало меньше? Да, есть такое. Есть такое. А в чем? Случай жизни, позвольте расскажу. Был у нас человек на районе, мужчина взрослый, звали его Умет. Он у нас работал дворником лет 5. Всегда при нем было чисто, всегда. Не было такого, чтобы что-то где-то валялось. Ни бычка, ни банки. После того, как его депортировали... А его депортировали? Его депортировали. Мы все были в шоке, как так. И после депортации висит объявление о работе дворником, и оно каждый раз срывается, меняется. То есть уже люди... Давно депортировали? Ну, месяца 3-4 назад. А вот за эти 3-4 месяца никто не устроился? Нет, ну почему? Были люди, приходят и уходят, никто долго не задерживается. Ну, в общем, я считаю, просто брать под одну гребенку, это неправильно. Надо брать точечно. То есть нарушил, убил, ограбил домой, без возможности возвращения. А если проблема с документами, оплатил штраф, работаешь дальше, справляешь ситуацию с документами. Как бы все просто. Россиядагы чоң шаарларда мигрант жетишпегендиктен мигранттын кадыры өтө жогору баалана баштады деп ойлойбуз. Кандай дейсиз? Комментарий жаза кетиңиз. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Эми кезекти мекенибиздеги жакшы кабарларга келсек, Бишкекте жаңаланган эл достугу эстелигинин ачылышы болду. Иш-чара Кыргыз-Орус билим форумунун алкагында өттү. Бишкекте жаңы форматтагы Россия силери менен аталышындагы борбор ачылды. Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасында жайгашкан борбордо лекциялар, көргөзмөлөр, талкуу клубтарынын чогулуштары жана тематикалык сабактар, мастер-класстар өтүп турат. Россиялык дизайнерлер анда бардык ыңгайлуу шарттарды түзүшкөн. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз.
Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.